Бийлик өкүлдөрү кандай бизге жооп бергендигин айтып берерден мурда силердин көңүлүңөрдү бир нерсеге бура кетсем. Эгер араңарда криминальный дүйнө жөнүндө китеп окугандар болсо, мафиялардын иштөө жолдору кандай экендиги жөнүндө баяндаган китептерди, маалыматтарды алгандар болсо, анда билесиңер. Мафиянын жетекчиси эң башында отуруп кылмыштын баарын ошол кылат, бирок башкалардын колу аркылуу. Эгерде ал иш кармалып ачыкка чыга турган болсо, ал жетекчиси суудан кургак чыгып кете берет, анткени мен кылган эмесмин деп. Анткени ошол кылмыштын баарын башкарган, жетектеген өзү, бирок башкалардын колу аркылуу кылат. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү адамдар аркылуу кылат. Анан өзүнө такыр кылмышты дагы, жоопкерчиликти дагы жолотпойт. Ошон үчүн андайларды кармаш кыйын. Муну айткан себебим, биздин өлкөдөгү жетекчилердин дагы ыкмалары дагы эле ошого окшош. Анткени баардыгы жоопкерчиликтен качат, өзүнүн жардамчысына дагы бир жардамчысына оодара салып чыга берет дагы. Анан эгерде бул иш кармалып кала турган болсо же коомчулукка белгилүү болуп, жооп берчү убакыт келе турган болсо, мен билбептирмин, мен жок болчумун, менин жардамчым жазыптыр, кол коюптур деп четке чыга беришет. Мен өткөн видеодо айтып бергендей, Куланактагы 14 жашар баланын сөөгүн уурдаган, зордук, зомбулук көргөзүп, бронежилет кийип келип, дубинка менен куралданган аскерлер келип, колдон жулак ачып, сөөктү уурдап барып, 70 см чуңкурга, айылдан 45 см алыс көм таштагандан кийин биз баардыгына арыз берсек, жооп жок. Аягында мен жогоруда айткандай, Каныбек Осмоналиевке күбөлөрдүн көзүнчө президент ошо кездеги Бакиевке берип кой деп арыз берип, анан кол койдуруп алган. Эми ошол президентке берген арыздын жообун карап көрөлү. Президент албетте, ал өзү жазбайт, өзү жооп бербейт. Ал аны жоопкерчиликти жогоруда айткандай өзүнөн кийинкилерге, атап айтканда ошол кездеги дин иштери боюнча комиссиянын директору Осмоналиевке оодара салган. Ал эми Осмоналиев болсо бизге мындай деген кат түрүндө жооп жиберип атат. Мына Кыргыз өкмөтүнө караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик агенттик. Бул жерде номеру турат. Бул мына 1 август экен да. 2008 жылда мынтип жазылып турат. Государственное агентство по делам религии при правительстве Кыргызской Республики, рассмотрев ваше письмо, адресованного президенту Кыргызской Республики, сообщает: Госагентство по делам религии также озабочено существующими некоторыми проблемами, имеющими в своей основе религиозный характер. В настоящее время агентство проводит активную работу по повышению уровня правовой грамотности всех государственных органов на местах, так или иначе связанных с вопросами религиозной направленности. Такие семинары, тренинги уже прошли в Волжской, Джалалабадской, Таласской областях. До конца 2008 года они будут проведены в городе Бишкек, Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской, Баткенской областях. Проведение таких обучающих семинаров, тренингов в 2009 году предполагается провести и для руководителей наиболее крупных сельских управ и айлөкмөтү. По существу вопрос. С вами 19 июня текущего года была проведена встреча в Госагентстве по делам религии с участием заместителя директора и сотрудниками Госагентства. В ходе беседы были обстоятельно обсуждены весь комплекс вопросов, связанных с событиями, отраженными в вашей письме, а также по
инциденту, произошедшему в селе Куланак района Нарынской области. В ходе данного всестороннего разговора, в частности, обсуждена возможность проведения встречи с участием представителей заинтересованных сторон, а также представителей различных конфессий и объединений для организации диалога и консенсуса относительно вопросов захоронения. В более расширенном формате аналогичная встреча прошла 2 июля 2008 года с участием лидеров и представителей Духовного управления мусульман Кыргызстана, Русской Православной Церкви, Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов, в том числе и ВАС. Одним из предложений, озвученных на данной встрече, был вопрос о формировании правовой основы по вопросу представления земель для вероисповедальных кладбищ, в связи с чем ждем от вас соответствующих конкретных предложений. По информации Нарынской областной государственной администрации относительно защиты прав и интересов евангельских христиан, а также предотвращения и предупреждения подобных прецедентов, органами местного самоуправления вместе с представителями религиозных организаций проводятся соответствующие работы. Нарынской районной государственной администрации ранее было оказано содействие во время проведения операции на сердце Алымбек Улу Аману в виде оказания бесплатной медицинской помощи с предоставлением необходимых медикаментов. По мнению Нарынской областной государственной администрации, участие представителей властей в захоронении само по себе является своего рода формой принесения извинений. Прилагается копия ответа Нарынской областной государственной администрации от 28 июля 2008 года. Директор Қанбек Осмоналиев. Ким ушул видеону көрүп атсаңар, мен силерге өткөндө да окуп бердим эле. Президентке жазган катымды Осмоналиев аркылуу берип кой деп. Bir нерсе түшүндүңөрбү? Мына эки барак окудук. Bir нерсе түшүндүңөрбү? Бул же укугуңар корголот, өзүңөргө бөлүнүп берилген көрүстөн катары жерге сөөк кое бергиле мындан ары деп айтпайт. Же мусулмандар имансыз иштерин уланта берет, биз бер жактан шыкак берип турабыз деп айтпайт. Укугуңар корголот же корголбойт деген сөз жок. Болгону эки эле сүйлөм сөз менен түшүндүрүп айтып койсо болот да. Укугуңар корголот, мындан ары өзүңөрдүн жериңерге көрүстөн катары берилген сөөктөрдү кое бергиле деп. Же тескерисинче, жок, коюлбайт. Биз ошол мусулмандардын тараптабыз, алар укугуңар тебелеп имансыз иштерин уланта берсин, мыйзамсыз иштерин. А биз бер жактан шыкак берип турабыз деп коюш керек да, болду. А бул эки барак жазыптыр, толтура. Ошондо дагы оюн түшүндүрүп бере албай атат. Жок, андай эмес дегендер өзүңөр окуп көргүлүчү. Мына паузага коюп, биринчи бетин дагы, экинчи бетин дагы окуп көргүлүчү. Эмне деди? Укугуңар корголот, сөөктү мындан ары да кое бергиле дедиби? Же корголбойт, мындан ары дагы койдурбайбыз дедиби? Андан дагы орусча жазып алыптыр. Кыйналбай эле кыргызча эле эки сүйлөм сөз менен айтып койсо болот да, жооп берип койсо болот да. Жок, андай эмес дегендер өзүңөр окуп көргүлүчү. Өзүңөр окугулачы, эмне деген жооп бул? Эки барак толтура орусча бир нерселерди жазайын дептир, эмнени айтайын дегенин өзү түшүнө албайт. Буга чейин мына мен жазган президентке жазып, Осмоналиев аркылуу берген катымды да окуп көргүлө. Ал өткөн видеодо. Анан жообун карап көргүлөчү, окуп, эмнени түшүндүрөйүн деди. Эмнени түшүндүрөйүн деп түшүндүрө албай атат. Укугуңар корголот дедиби, же корголбойт дедиби? Өзүңөрдүн жериңерге сөөктү койгула дедиби, же койбойсуңар дедиби?
Сөзүнүн баш аягы жок. Эми бул президенттин Каныбек Осмоналиев аркылуу берген жообу. Эми омбудсмендикин карап көрөлүчү. Омбудсменге да бергенбиз анткени. Ал кездеги омбудсмен Турсунбек Акун. Мына Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы, омбудсмен Кыргызской Республики. 17 июль 2008 жыл экен бул номуру. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын, омбудсменин наамына жазган сиздин арызыңызды карап чыгып төмөнкүлөрдү билдиребиз. Арызда көрсөтүлгөн дооматтар ислам динин кармангандар жана евангелисттик христиан баптисттер жыйынынын мүчөлөрүнүн ортосунда болгондуктан биз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жана Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын башкармалыгынын директоруна сурамжылоо катары жибердик. Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин бизге берген жообунда катты иликтеп жана кылдаттык менен карап чыгып, арыз ээлери Нарын евангелисттик христиан баптисттер жамаатынын атынан Чуйтиевдин жана сиздин катышуңузда агенттиктин директору Каныбек Осмоналиев өзү баштаган кызматкерлер болуп жолугушуп, жагдайды түшүндүрүү менен сиздерге мыйзам чегинде расмий түрдө жооп берилгендигин билдирди. Ошондой эле Нарын облустук райондук Куланак айыл өкмөтүнүн администрация жетекчилери жана күч органдары тарабынан адам укуктары тебеленди деген дооматтыңызга дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин сизге берген жообу менен биздин пикир дал келишкендигин билдиребиз. Эгер сиз кааласаңыз, бардык маселени чечүү үчүн жашаган жериңиз боюнча сотко кайрылууга укугуңуз бар экенин дагы билдиребиз. Урматтоо менен акыйкатчынын, омбудсмендин орун басары Кошоков Т. Бул жерден эмнени түшүндүңөр? Биз акыйкатчыдан сотко кайрылсак болобу же болбойбу деп кеңеш сурап кайрылган жокпуз да. Биз акыйкатчы экенсиңер, укукту коргойт дейт, биздин укукту монтип тебелеп атышат, коргоп бере аласыңарбы деп кайрылсак, жазган каты ушул. Биз дин иштери боюнча комиссия менен байланыштык, анан алар менен жолугушкан турбайсыңарбы, анан алар эмне десе биз ошо менен тилектеш, биздин жообубуз бир. Мына Осмонов өзү баштаган кызматкерлер болуп жолугушуп, жагдайды түшүндүрүү менен сиздерге мыйзам чегинде расмий түрдө жооп берилгендигин билдирди дейт. Болду. Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин сизге берген жообу менен биздин пикир дал келишерин билдиребиз. Эмне деген пикир? Укуңарды коргойбуз деген пикирби же коргобойбуз дегенби? Турсунбек Акун өзүнүн кызыкчылыгын эле аябагандай жакшы коргогонду билбесе, адам укугун коргогонун көргөнүбүз жок. Ага далил мына жообу турат, карап көргүлө. Өзү да кол койбойт, муну жанагы мафиоздордун ыкмасына салып, башка бирөөгө, орун басарларына, жардамчыларына кол койдуруп коет. Эгерде бул иш кийин чыгып, эмне себептен ушуга жооп берген жок элең десеңер, ал айтат, мен жок болчумун, мен бир жакта болчумун, анан менин орун басарларым ушинтип жазып коюптур деп коет. Чыга берет. Эми ген прокурордукун карап көрөлүчү. Сатыбалдиев эмне дейт? Мына Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы. Ал эмне дейт? Прокурор Нарынская область Исаев. Копия Нарынский район Куланак. Направляется на рассмотрение поступившее в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики заявление Исакова А. и другие
О результатах рассмотрения прошу сообщить заявителю. Бүттү. Болгон жооп ушул. Сатыбалдиевдин бергени. Ал дагы өзү эмес, мына начальник общего отдела Суталинова деп коюптур. Бул ишти Нарынга жөнөттүк, ошол жактын прокуратурасы карайт дейт. Аяктын прокуратурасы карамак турсун, кайра өздөрү катышып жүрөт. Ошол сөөктү уурдоого. Анан ошолорго кайра жиберилмек беле? Так эле ушул сыяктуу мен өткөн видеодо айткандай, сөөктү койдурбай айтканда ошол кездеги губернатор Өмүрбек Субаналиевге өзүм келип, өлгөн баланын атасы менен чогуу. Ай, мусулмандар момундай тартипсиз кылып атат, өзүбүздүн бөлүп берген жерге койдурбай атат. Жардам берип коңуз. Эгер сиз иштин чечилишин билбей атсаңыз, мен билем, мен сизге айтып берейин. Болгон эки эле милиция берип коңуз, экөө барып, милиция кызматкерлери жанагы тартип бузуп аткан ээн баштарды могу баптисттер өзүнө бөлүнүп берилген жерге сөөгүн коет. Эгерде ким тартип бузуп тоскоолдук кылса, жоопко тартылат деп койсо эле бүттү. Алар даап келе албайт. Өзүбүз эле коюп коебуз. Анткени мында ушундай жол менен мурда дагы 8-март айында бир сөөктү койгонбуз деп айтсам, мен силерге сөзмө сөз айтып атам анын жообун. Субаналиевдин жообу. Субаналиев мындай деп жооп берген. Мен алардын укугун антип чектегим келбейт дейт. Алардын, мыйзам бузуучулардын укугун антип чектегим келбейт дейт. Укугун эмес, кылмышында антип чектегим келбейт, кармагым келбейт. Алар тебелеп тепсесин, койдурбасын, сөөк жата берсин коюлбай. Мен аларды чектебейм дейт. Мына ушулар бийлик башында отурушат. Ушулар элдин тагдырын чечип атам деп. Субаналиев дагы качкан жооп берерден, жоопкерчиликти мойнуна алгандан качып, мен өткөн видеодо айткандай, кабинетине барсак кабыл албай 2 саат бою кабинетинен чыгып келе аткан жеринен кармасак, машинесин көздөй шашып, ой, ким жооп берет? Сөөктү коюшубуз керек да. Чыр чатак чыгып кетсе ким жооп берет десе, баптисттер жооп берет деп машинесине отуруп алып качып кеткен. Жоопкерчиликтен. Чыныгы элдик адам, элдин башында турган адам, ал жоопкерчиликтен эч качан качпайт. Башка бирөөнө, жардамчысына, башка бирөөлөргө оодара салып качпайт. Ал ар дайым жоопкерчиликти өзүнө алат. Анткени билет, туура чындык тарапта болуп, туура иш кылып, туура чечим кылып атканын билген адам ар дайым өзү чыгып айтат. А бул жерде силер өзүңөр көрүп атканда бүт баарысы ушул. Башка бирөөнү оодара салат. Мына бул ген прокурордун берген жообу ушул. Эгерде мени араңарда журналисттер угуп аткан болсоңор, бул видеону көрүп аткан болсоңор, ошол эле ошол кездеги ген прокурор болуп турган Сатыбалдиевден барып сурап көргүлөчү, эмне үчүн жоопкерчиликтен качып сага арыз берсе, мындай Кыргызстанга бүт дүң болгон адам укугун тебелөө, басып мурдоо болуп атса, эмне үчүн жооп берген жоксуң, эмне үчүн чара колдонгон жоксуң деп сурап көргүлөчү. Эгерде ал чын эле элдик адам болуп, эл башында турган адам болсо, элдин кызыкчылыгын тең укуктуу ойлогон адам болсо, жооп берсинчи. Эгер жооптон качсаң да мафиоздордун анакей ыкмасына салат, мафиоздор ушинтет. Мен билбейм, ал иштин баарын өздөрү кылат, бирок башкалардын колу аркылуу. Бул жерге да мына Суталинованын колу аркылуу жасап коет, мынтип. Мен билбейм деп коет, бүт четке чыга берет. Мен жок болчумун, мен ишим көп болчу деп коет. А муну бүт Кыргызстан билген, өзүңөр көргөндөй баардык дээрлик массалык маалымат каражаттарында айтып, азаттыктан айтылып, президентке могу 3-чү берген катым болчу, бир эмес. Айласынан жооп бериш керек болду, ошондуктан жооп бергени жанагыл Каныбек Осмоналиев аркылуу.
Анын да сөзүнүн баш аягы жок. Жок, андай эмес дегендер өзүңөр окуп көргүлөчү, бир нерсени түшүнөт бекенсиңер. Мына ген прокурордун берген жообу бул. Омбудсмендики бул. Омбудсмен да жүрөт, сурап көргүлөчү андан да барып. Эгер чын эле ошол мафиоздордун ыкмасын колдонбой, чын эле эл үчүн, элдин укугун, тең укуктуулукту камсыз кылып, атайын акыйкатчы болуп, мамлекеттин каржылоосунда жүрүп жүрсүң. Эмне себептен могул окуяны угуп туруп, көрүп туруп, эмне себептен укугун коргогон жоксуң деп сурап көргүлөчү. Эмне деп жооп берер экен? Буда качат болуш керек. Мен жок болчумун же мен билбейм дейт болсо керек. Жок, андай эмес болсо өзү жооп берсинчи. Эмне себептен ушундай адам укугу тебеленүү болуп атса, эч кандай чара колдонбой туруп, кайра бул дин иштерине байланыштуу экен, биз алар менен сүйлөштүк, анан алар эмне десе биз да ошого макулбуз. Ушундай жооппу? Субаналиев болсо мен Катанимен деп жүрөт. Чын эле Катани болсо, мени журналисттер угуп аткан болсоңор барып сурап көргүлөчү, ошол суроо бергилечи. Менин могул видеомду көргөзүп туруп, ошол окуяда өзү келиптир. Рахатбек Чуйтиев деген өзү келиптир. Өлгөн баланын атасы Исаков Алымбек менен. Ошондо эмне себептен эч кандай чара колдонбой, чара колдонмок турсун, кызмат абалынан кыянат пайдаланып, куралданган бронежилет кийген аскерди жөнөтүп, эмне үчүн сөөктү уурдатып барып, айылдан 45 чакырым алыс жерге алып барып, 70 сантиметр чуңкур каздырып туруп көмдөп салдың деп сурап көргүлөчү. Бул деген кылмыш иш да. Эгерде Субаналиев эмес, башка бирөө жазаган болсо, мисалы, башка бирөө, жөнөкөй гражданский адамдар жазаган болсо, ушинтип хулиган шайкасы менен барып, инатасынын колун толгоп, сөөктү эшикти талкалап кирип, сөөк жаткан жерден алып барып, Нива машинесине салып, уурдап кетип, анан чуңкур казып көмүп кетсе, бул кылмыш иш дейт беле же кылмыш иш эмес дейт беле? Мен муну өткөн сабакта окуп бердим эле, президентке жазган катымда ошо кезде Бакиевке. Мен муну кылмыш иши деп жазгам. Субаналиев тарабынан кылмыш иши болду. Ошону чара колдонуп бериңиз деп. Мына карап көргүлөчү. 20 мына президентке жазган катым. Уважаемый президент Кыргызской Республики, 21 мая нынешнего года в селе Куланак Нарынской области представителями областной и районной администрации с участием прокурора, начальника милиции и представителя местной мечети было совершено уголовное преступление, а именно незаконное похищение тела умершего подростка вопреки воле родителей. Связано это было с тем, что родители умершего являлись верующими, исповедующими христианскую веру. Кылмыш иши, бул кылмыш өздөрү бийлик өкүлдөрү, прокуратурасы, Субаналиеви баш болуп өздөрү кылмыш кылып атат. Эгер чын эле Катани болсо, ошол Субаналиев суроо берип көргүлөчү. Мына эч ким аны жокко чыгара албайт бул окуяны. Эмне себептен ушундай кылмыш ишин жазадың? Кызмат абалынан кыянат пайдаланып, куралчан аскерлеринди жиберип, сөөктү уурдап барып күч менен өздөрүнүн жерлерине, бөлүнүп берген жерине койдурбай, 45 чакырым алыс жакка алып келип, Аккая ашуусунун этегине эмне үчүн чуңкур казып баланы, 14 жашар баланын сөөгүн көмүп кеттиң деп суроо берип көргүлөчү. Эгер чын эле Катани болсо, жооп берсин ошого, качпай. Менин катышым жок деп качпай. Ал мафиоздордун ыкмасы. Кылгылыктын баарын кылып туруп, анан жок, мен эмесмин, аны кармап көргүлө, анан далилдеп көргүлө мени деп туруп 3-4 кишиге одара салып басып кеткен. А чыныгы элдик адам, ал ар дайым жоопкерчиликти өз мойнуна алат. Өз жооп берет. Кандай эмне болсо да чечимди өзү чыгарат. Анткени билет ошол чечим туура экендигин. Көзү жетет.
мындай учурларда бийлик башында тургандардагы, молдолордагы бир гана шылтоосу бар. Муну эл деп коет. Муну эл үчүнтүп атат, анан биз эчтеке кыла албайбыз деп коет. Бул дагы мафиянын ыкмасы да, башка бирөөлөрдүн кол аркылуу улат. Анан баардыгын башкарган, кылгылыкты, кылмыштын баарын кылып аткан өздөрү. Ошол эле муфтият фатва чыгарган ошолор өлсө койдурбагыла деп бер жактан шыкак берип турган. Мына бу жерде мен президентке жазган катта да айткам. Одним из причин подобных правонарушений является фатва деп. 23 январь 2002 жылы чыгарылган. Ким Санбай Ажы аркылуу. А бирок кишилер да коет, эл үчүнтүп атат, айылдын эли үчүнтүп атат деп. Ошол кездеги губернатор Субаналиев да ушинтип айткан. Эмне кылабыз десек, айылдын тургундары эмне десе ошого көңүл деп. Башкача айтканда, диниңден баш тартып исламды кабыл ал. Ушундай адамдар бийликте отурат. Анда мен суроо берип көрөйүнчү. Качантан бери бийлик элдин үнүн угуп калды эле? Эгерде өзү кааласа, бийлик өзүнүн саясий оппоненттерин эл канча чогулуп келбесин, эч нерсеге карабай туруп эле алып барып камап салып атпайбы? Башкалардын майда шүйдөсүн айтпай эле коеюн. Мурдагы президент Атамбаевди айылдаштары бүт, өзүнүн тарапкерлери өзүнүн айылында коргоп, жөн эле эмес, куралдуу каршылык көрсөтсө дагы болбой, аскерлерди жиберип, башкалардын өмүрүн, ден соолугун курмандыкка чалса дагы, алып барып туруп эле анан камап койбодубу Атамбаевди? Анан ошол Атамбаевди алы жеткен, эгер кааласа кармап койгон, башкалардын өмүрүн, ден соолугун курмандыкка чалып, анан кенедей айылдын бир сабатсыз имамына алы жетпей калдыбы бийликтин? Ага мен Субаналиевке айткам, эгерде иштин жагдайдын чечилишин билбей атсаңыз, анда мен айтып берейин. Эки эле милиция берип койчу. Экөө ашыкта эмес, экөө эле барып эле жанагы тартип бузуучуларга, булар өздөрүнүн жерине сөөгүн коет. Эгерде ким тартипти бузса, жоопко тартылат деп койсоңор эле бүттү, сөөгүп коюлат. Көзүм жетип турат десем, мен алардын укугун антип чектегим келбейт деп туруп баса берген. Эгерде бийликтин өкүлү эки эле милиция барып туруп, жанагы Куланак айылынын тартип бузуучуларына катуураак кабагын бүркөп койсо качып кетмек бүт баары. Бирок аны жазагысы келбейт. Өзү айткандай, мен антип алардын укугун чектегим келбейт деп айтып атпайбы? Анысы менен өзү түшүндүрүп атат. Мен андай ишти кылгым келген жок. Мен тескерисинче ошол силерди кысымга алып, анан күч менен ушул балаңардын өлгөндүгүнөн пайдаланып туруп, анан силерди исламга киргизсин дегенди билдирет. Ушундай эки жүздүү саясат. Муну мафия кылат. Мафия ушундай кылат. Өзү баарысын башкарат, кылмыштын баарын ошол кылат, бирок башкалардын кол аркылуу. Өзү кылбайт, өзү четте суудан кургак чыгып кетет, таза адам болуп. А башкаларды аркылуу ошолорду колдонуп, же кириштерин кыла берет. Ошол эле Субаналиевке азыр ким мени угуп атса, журналисттер барып суроо бергилечи. Мына мен көргөзгөн катты мына бул жерде турат. Мен баарысын аттарынан бери айтып бергем. Муну президент да алган. Бардык прокуратура, акыйкатчы, МВДнын министри Коңгантиев баары салган. Дээрлик массалык маалымат каражаттарына баарына чыккан. Муну эч ким жокко чыгара албайт. Ошол Субаналиевке барып суроо берип көргүлөчү. Эмне үчүн ушундай кылмыш ишин кылдың? Адамдардын укугун тебелеп. Ошол кездеги бийликте тургандар ойлосо керек да, биз ушинтип эле бийликте тура беребиз дагы, ушинтип адамдарды каалагандай укуктарын тебелеп, каалагандай
өзүбүз билген ыкмаларыбызга салып исламга дагы мажбурлап киргизе беребиз деп. Бирок азыркы күндө билесиңер да алардын аягы эмне менен бүттү? Бакиеви баш болуп, калгананы жан жөкөрлөрү төш болуп жарып кеткен жок эч кимиси. Бийликте дагы түбөлүк калышкан жок. Айта кетчү нерсе, мына ошол көрүстөнгө берилген жердин күбөлүгү бул жерде турат документ. Мына бул жерде мынтип жазылат. Бул убактылуу пайдаланууга укук берүүчү күбөлүк 2 нускада түзүлдү. Анын биринчи нускасы жер участогунун пайдалануучусунда, экинчи нускасы жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча райондук башкармасында сакталат. Бул 2 нускада. Бирөө бизде, бирөө болсо ошол Нарын райондук администрациясына чалсаңар, ошол жакта турат. Эми ушул жерге азыркыга чейин сөөк коюла элек. Мына чалып көрсөңөр болот. Жакында мына могул 14 жашар бала ошондо өлгөн 2008-жылы койдурбаган көйгөй чыкканда. Жакында ушул эле баланын апасы каза болду. Мына ал Куланактагы биздин өзүбүздүн жерге койдурган жок, азыр. Мына араңарда журналисттер болсо дагы кайрылам, ошол Нарын райондук администрациясына чалып сурап көргүлөчү. Ошол эле Субаналиевке дагы моуну көргөзүп туруп сураглачы, эмне үчүн мондай өзүнүн жери турса, эмне себептен алардын укугун коргоп, тартипсиздерди токтотуп, сөөктү койгонго жардам бергендин ордуна тескерисинче аскерлериңди жиберип, сөөктү уурдатып барып чуңкурга көмдүрүп салдың эле деп суроо берип көргүлөчү. Эгер чын эле катани болсо, качпай, одура салбай башка бирөөгө жооп берсинчи. Эмне себептен ушундай кылмыш ишин кылдың деп. Бул кылмыш иши. Жөн эле абийирсиз эмес, адамгерчиликсиз эмес, бирок кылмыш иш муну. Окуя муну менен эле бүтүп калган жок. Жогоруда айтып келгендей эле, булардын иштери улам барган сайын жиркеничтүү, улам барган сайын коркунучтуу формага айланып жүрүп отурду. Ал жөнүндө мен эмки видеодо айтып берейин.